Бизге окшоп бир нерсе албайт да. Театралдык критигибиз, сынчыбыз Жаныш Усманович Кулманбетов бул спектакль жөнүндө бул спектаклдин багындырар ашуулары көп деп айткан болчу. Бирок ага биз бир жыл мурун ишенбей, ушинтип турсак эле мына Кудай буйруп, Бишкекте өткөн эл аралык Арт Ордо театралдык фестивалында 17 коллектив катышкан, 8 мамлекеттен келген театрлар менен бирге баш мындай катышып, биз Аламан байгеде баш байгени жеңип алдык. Ал баш байгени жеңип алганыбыз бизге Бакуга жолдомо алдык да. Эми ошол жолдомону Бакуга алып, биз мындай түштө болбогондой, үч уктасак түшүбүзгө келбегендей болуп, биз Баку шаарына барып, биринчи түрк дүйнөсүнүн театралдык фестивалине катышып, баш байгени багындырып келдик. Эми бул Көл театры үчүн, Кыргыз театры үчүн чоң жетишкендик. Бишкекке декадага барганда башкача ойнодук. Арт Ордо фестивалинен гран-при алганда такыр башкача ойнодук. Бул каждый ар бир ойногон сайын өзүнүн өзгөчөлүктөрү болот. Ушу Баку шаарынан ойногондо биз кыргыз тилинде ойнодук. Улан мырза Карпбаев режиссер чыгып, башында окуянын содержаниясын орусча айтканда ушуну түшүндүрүп берди Баку элдерине. Алар русскоязычный болот, кичине анан биз кыргызча тилинде ойнодук. Бирок ушул жакта отурган зал анчалык келип, бүт баары тынч бир дем менен көрүштү. Аларга абдан жакшты. Ушул жактан бир 15 мүнөттөй кол чабуулар болду, гүл берүүлөр, өлө жакшы кабыл алышты Баку шаарынын эли. Ушинтип баш байгени багындырып Бакудан келдик. Калат. Анан кийин эргүү болуп канатка айланып турган бул жагында эки театральный маска. Эми бизге толук маалымат бере элек, бирок деген жакын арада айтылат деди. Турцияга Кудайым буйрса, анан Москвада ушу Чехов фестивали өтөт экен. Ал эми бир жылда бир өтөт. Ошон үчүн бул быйылкы жыл бүттү, уже эмки жылкыга Кудайым буйрса өзү тамашалап айткандай Чехов фестивалине кезигебиз го.